Менің көз қарашым мен еркінше түйлеген менің байлығым болады. Мен айтайын деген эмне үшін айтып отам. Себебі біз қарап көрелікші. Біз мақтап отабыз. 20 жылға чакыр чукулдаган партияның СДПК'нын тарихы бар екен деп. Мақұл. А мамлекет деген башкарды. СДПК'ны эмне үшін ошо СДПК'нын өзүнүн партиялаштары чакырып, өтүп кеткен мурдагы тапшырып кеткен президентти чакырып, эмне үшін отчетун албайт? Кыргыз эли бизге карыз батырып атпайбы? Акаев малында 45 миллион болса, Бакиев малында 145 миллион карыз алып атат Кытайдан. А бунун учурунда 2 миллиард 145 миллион алып атпайбызбы? Аны ким төлөйт? Силер төлөйсүңөр. Мен төлөйм. Эмне үчүн мен төлөшүм керек? Булар жеп жат чардай берсин, чадип окшогондо рурда качып кете берсин. Эмне үчүн төлөш керек? Мунун башында Атамбаев турган. Мына кече айтып атат. 303 кылмыш кодекси менен Сапар Исаков кылмыш коррупция деген менен шек келтирди деп айтылып атат. Эмнеден мага берип атат? Кыргыздын элдин байлыгын, сиздин байлыгын, биздин байлыгыбызды уурдап кетип атышат булар. Эмне үчүн жооп бербейсиңер? Мен кээде ошо райондон карап турсам, ошодон координатор эмне отурат ошолор? Күндүгү отурат. Эмне жаңылануу, эшикти сыртка чыгып карабайсыңар? Жаңылануу болуп атат. Жаңы президент шайланды. Жаңы көз караш болуп атат. Коррупция менен күрөшөлү деп атабыз. Биздин балдарыбыз бизден жакшы жашасын деп атабыз. Кайсы мамлекетте жашап атабыз? Тентелеп барыбыз мигрант болуп жүрөт. Буга ким күнөөлүү? Эмне үчүн жооп бербейсиңер? Ошол зоогуп кеңеште отургандар эмне үчүн чакырып ошо Атамбаевдин өзүнөн сурабайсыңар? Эмне үчүн сурабайсыңар? Духуңар жетпей атабы? Чыгып келе сагат эшикте 5-6 отуруп, аларды антип коркута албайсың. Кыргыз эли эч качан корккон эмеспиз. Кыргыз эли ачарчылыкка, жокчулукка чыдайбыз, бирок надандыкка, мыйзамсызга чыдабайбыз. Биз туу көтөргөн кылымга арткан элбиз. Манастын урпактары болобуз. Дагы айтып кое турган нерсе. Мына азыр башталып атат. Эмне үчүн ылчы болуп атат? Айтып коеюн, мына Калиев дегендер бар, Артыкбаев, Авазовдор кайсы? Бул СДПК'нын мүчөлөрү эмеспи? Ким алып келди ошону? Атамбаев алып келген ошону. Жогорку кызматтар кое койгон. Канча деген акчаны жеп атышат? Бизди сиз менен бизди карыз кылдырып аткан. Бул эми жалганбы? Жалган болсо айткыла. Мына кечеги альтернатив жол качан бүтөт? Бүткөн жок. Миллиард деген акча желип атат. Мен кече сүйлөштүм. 2020 качан бүтөбүз? Мына мен ошол жактан болом. Бүткөн жок жолдор. Качан бүтөт бул? Ошо желип атат да 3 фаза менен бүтөт. Датка кемин келет. Датка кемини өзүңөр билесиңер, мына. Датка кеминде 1 километр 644 миллион доллар дейт. Буну да изилденип чыгат. Ошондон коркуп атышат булар. Музейденчи, мына музейде жазылып турат. Музейде мына 118 миллион желип атат. Бул уят деген барбы акыры? Бул биздин тарыхыбыз, эми тарыхтан жей баштадыкпы? Кыргыз элинин өзүнүн тарыхы болуп атса, эмне үчүн уя албайсыңар? Эмне үчүн сурабайсыңар ошолорго ошону? Мен түшүнүп атам, кээ бир ушул мына дагы тесттен атат 111 миллиондон көп акча желип атат, миллиондон долларлар. Буга ким күнөөлүү? Ошоларды алып келип аткан башында Сапар Исаковду алып келип аткан Атамбаев болуп атпайбы? Премьер-министр болуп турганда да Тибей менен жолукканда. Кийин да жолугуп атпайбы президент болгондон кийин? Бул эмнеден белги берет? Бул эмнеден өзүнүн кызыкчылыгын? Элдин кулу болуш керек. Эгерде ошондой болгондон СДПК'ны баштап атсаң, кепилдигин ошол алган. Же жалганбы, урматтуу журналисттер? Биз кепилдигин алабыз, Кыргызстанды башкарабыз, жакшы жашоого алып барабыз деп. Апрелде кыргын болгондо, биздин кырчындай жигиттерибиз каза болгондо, ата бейитке барганда эмне деген анттарды берген? Же унутуп калдыңыздарбы? Кана ошол анттардан эмне өзгөрдү? Шапка алмашты эчтек өзгөргөн жок. Өлгөн өзү менен шор экен, өзү өлүп кете берди. Эмне өзгөрдү? Биз качан жакшы мамлекетте жашайбыз? Мен ошондуктан айтканга мажбурмун. Мен айтамын. Эмне үчүн айтпаймын? Баа Кыргызда жакшыр. Аягы жаман төрдү булгайт. Адеби жаман элди булгайт деген болуп атат. Элди бөлбөгүлө. Карапайым элде эмне күнөө? Кичине тыйын берип койсо турат. Кече Какаев пресс-конференция берип карап турсам, жөн эле бир кызмат кылып коюшу кырган Кыргыз элине. Бир эки отурат Карамушкина. Ошо Карамушкин теске модернизацияга ошол добуш бербеди беле? Кытайга барган эмне жалганбы? Кана айткылачы? Качан чындык болот? Качан биз жакшы мамлекетте жашайбыз? Ошондуктан айтарым, СДПК эсиң бар, эсиңди жыйып кой. Антип чыгып, элди экиге бөлгөн токтоткула. Бул партия СДПК эгерде бизге окшогон карапайым, сизге окшогон карапайым майылдагы элдер колдоо болгондо СДПК болмок эмес, ушунча даражага жетмек эмес. Уялбай отурушат. Мен кайрылып коеюн, урматтуу координаторлор, областтар, райондогулар. Эмне күнүгө отурасыңар? Эмне үчүн оюңар жок? Акча алгандан, акчадан көрө элдин кызматы, элдин бийлиги, элдин кызыкчылыгын өйдөрүп көрбөйсүңарбы? Качан оңолобуз? Элге башка мамлекеттерге шерменде болуп атабыз. Башкарган СДПК. Берип эч кандай андай болбойт. Элдин бийлиги, эл мамлекеттин, элдин кожоюну бул мамлекеттин ээси бул эл болот. Эң байлык мамлекеттин байлыгы да эл болот. Эл менен эсептешкиле. Антип була турмозуңар СДПК. Айтып коеюн, ошо жогору жок башкалар дагы кайрылгыла. Муну мен айткыла, өзүңөр сурагыла, чакыргыла, талап кылгыла. Мына кече дагы сүйлөп атат. Элди бөлгөнү. Адвокат бармы Нурбек Токтогулов деген? Оозуна келген оттой берет. Эмне деп сүйлөп атат? Биринчи бир далилдүү фактылар менен сүйлөш керек да. Бирөөнү коргоодон мурун. Эгерде мен жалган болсом, июнь окуясында, апрель окуясында, ош окуялар муну эстен кетпейт.
Биз баардыгыбыз биздин малдарыбыз, биздин апаларыбыз. Мына Батыр деп айтты, мен Батыр эмеспиз. Бизди төлөгөн ошол балдарды тарбиялаган энелер Батыр. Рахмат ошолорго. Мен таазим этем ошолорго. Ошолор дагы жакшы турмуш үчүн жаңгыр кетишти. Ошону ойлонгула, бийликти кызыкчылык, бир адамдын кызыкчылыгын токтоткула. Элдин кызыкчылыгын алдыга коелу. Токтоткула СДБК. Мен айтарым, СДБК Бекзат Атамбаев бул туура жол менен барат. Бул туура багыт менен барат. Тазаланалы, келгиле, оңололу деп. Акаев, Макеев малында алга Кыргызстан эме деген бар эмес ак жол. Кана ошолор? Ошондуктан бул жакшы жол барат. Колдогула карапайым элдер. Бул туура жол, бул таза жол. Рахмат. Спасибо большое, Анарбек.